Азыр бул жерде 10 гектар жер ошо жеке менчик. Бүгін 15 сентябрда Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев Сузак районуна караштуу Лелин айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукту. Мында буга чейин регион телеканалы чагылдырган жеке менчикке өтүп кеткен вино завод боюнча маселе козголду. Фейсбуктан окудум силерде. СССР таркаган учурда бул жайлар жеке менчикке сатылып, алардагы заводду бир четинен сатып, азыркы кезде жер эле калганын тургундар айтып чыгышкан. Эл өкүлүнө кайрылып, мамлекетке өткөрүү керек деген талабын айтышты. СССР жыйынтыгы чыгарбасак, ушинтип эле жата береби. Ал мамлекет иштесин. Булардыкы болсо булардын долясын бергиле. Элдики болсо элдин долясын алсын. Элдин долясын алып биз бир нерсе талап кылабыз. Эч нерсе албай калдык. Биз ыраазыбыз. Жерлеринен пайдаланышыбыз мүмкүн. Ипотека деген нерсе чыгып атат. Алардын курулуштар курсун. Муну ким жок кылды? Өзү сайлаган депутат Узакбаев Эмил деген бар эле. Таарыйсыңар, бизден улуу кичүү. Шулар бөлүштүрүп алды, алды. Билесиңер, баарыңар. Ушул кишиден эми баары алды, бири ала эмес. Закон иш кылбады. Балдарга бөлүп, мына детсадка муну бердик, мына балдарга бердик. Муну мечитке бердик, муну мындай кылдык десе, эл мынчалыкка барбайт эле да. Бөлүшүш керек болчу. Баарын эле өзүнө алып атты да. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаевдин айтымында, жеке менчикке өтүп кеткен мамлекеттик мекеме ишканаларды мамлекетке кайтаруу боюнча мыйзам долбоорун жазып, учурда коомдук талкууга чыгарган. Ал эми мындай жерлерди алып, элдин пайдасына иштөөсү керектигин белгилеп өттү. Бул баардыгын кайта элге кайтарып бериш керек. Мен ушул жөнүндө мыйзам жазып атам. Мыйзамдын долбоору мына 1 айдан бери талкууда турат. Мынакей октябрдын 1-нен баштап Жогорку кеңешке комитетте карайбыз. Жогорку кеңештин жыйынында карайбыз. Эмне үчүн мамлекеттин мүлкү, эмне үчүн элдин мүлкү жеке менчикке өтүп кеткен. 5 миллион калктын байлыгын 6800 киши бөлүп алган. Бу жерде мамлекет бир тыйын дагы пайда көргөн жок. 6800 жулик пайда көрдү. Мында чогулган элдин талабы вино заводдун жерин мамлекетке өткөрүп, социалдык имараттар курулушу керек. Учурда бул жайда жашаган жарандар, төрөт үйү, бала бакча жана көп кабаттуу турак жайлар курулса деген ойлорун билдиришти. Ал эми бул маселеде экинчи тараптын пикири болсо биздин телеканал чагылдырууга даяр. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион.